Здравствуйте, ребята! Продолжим урок русского языка. Тема сегодняшнего урока – предложение. По учебнику страница 12-13, урок 5. Саламатсыңар бу балдар? Орыс тілі сабағын улантабыз. Бүгінгі сабақтың темасы сөйлем. Оқу кітебіңердің 12-13 бетіндегі 5 сабақ. Ребята, в начале урока давайте учим новые слова. Балдар, сабақ башталардан мурда жаңы сөздөр менен таанышабыз. Пешком – жөө, разговаривать – сүйлөшүү, интересно – кызык, часто – көп, тез-тез. Выучите эти новые слова наизусть. Бул жаңы сөздөрдү балдар жаттап алгыла. Первое задание. Страница 12. Прочитаем текст. 12 беттеги биринчи тапшырма. Тексти окуйбуз. Меня зовут Саламат. У меня есть друзья Болот и Джапар. Мы учимся в 3 классе. Наша школа недалеко от нашего дома. Мы ходим в школу пешком. По дороге мы разговариваем. Болот любит футбол. Он часто рассказывает нам о футболе. Джапар любит читать. Он рассказывает о новых книгах. Я люблю рисовать. Я часто показываю друзьям свои рисунки. Нам интересно разговаривать. Балдар, текстке түшүндүңөрбү? Кунт коюп турсаңар, кыргыз тилинде мазмунун айтып берейин. Текстте Саламат өзүнүн достору тууралуу баяндады. Анын Жапар жана Болот аттуу достору бар. Алар 3 класста окушат. Мектеп алардын үйүнө жакын болгондуктан мектепке жөө барышат. Болот футболду жакшы көргөндүктөн футбол жөнүндө айтып берет. Ал эми Жапар китеп окуганды сүйүп, жаңы китептер жөнүндө сүйлөп берет. Саламат өзү сүрөт тартып, тарткан сүрөттөрүн досторуна көрсөтөт. Алар кызыктуу аңгемелешет. Ребята, выполним вторую заданию. Ответим на вопросы. Экинчи тапшырманы балдар аткарабыз, суроолорго жооп беребиз. Как зовут друзей Саламата? Саламаттын досторунун аты ким? Друзей Саламата зовут Болот и Джапар. Саламаттын досторунун аты Болот жана Джапар. Второй вопрос. Почему друзья ходят в школу пешком? Экинчи суроо. Эмне үчүн достор мектепке жөө барышат? Школа близко к их дому. Мектеп алардын үйүнө жакын. Третий вопрос. Что они делают по дороге? Үчүнчү суроо. Алар жолдо эмне кылышат? По дороге они разговаривают. Жолдо алар аңгемелешет. Четвертый вопрос. О чем они разговаривают? Төртүнчү суроо. Алар эмне жөнүндө аңгемелешет? Болот рассказывает о футболе. Джапар рассказывает о новых книгах. Саламат показывает друзьям свои рисунки. Болот футбол жөнүндө айтып берет. Джапар жаңы китептер жөнүндө сүйлөйт. Саламат өзүнүн досторуна тарткан сүрөттөрүн көрсөтөт. Ребята, мы прочитали текст и ответили на все вопросы. Из текста мы узнали, как Саламат рассказывает о своих друзьях, чем они занимаются, в каком классе учатся, как они ходят в школу. Балдар, биз тексти окудук,
жана бардык суроолорго жооп бердик. Текстте Саламат өзүнүн достору тууралуу айтып берди. Алар эмне менен алектенишкендиги, мектепке жөө баргандыгы, 3-класста окугандыгы тууралуу. Что такое текст? Текст. Высказывание, в котором 2 или несколько предложений. Предложения в тексте объединены общей темой и связаны друг с другом. Демек, балдар, текст деген эмне? Негизги ой жана темасы менен бириккен бир канча сүйлөмдөрдүн тобу текст деп аталат. Ребята, обратите внимание на следующий слайд. Что вы видите на слайде? Да, видите 5 таблиц. Чтобы составить текст, надо шагать по этим 5 таблицам. Первое. Звук. Второе. Из звуков составляются слоги. Третье. Из слогов составляются слова. Четвертое. Из слов составляются предложения. И пятое. Из предложений составляется текст. Балдар, слайдты көрүп турасыңарбы? Слайдта 5 таблицаны көрүп турасыңар. Текст түзүү үчүн ушул 5 таблицаны кадам менен таштоо керек. Биринчи тыбыш. Тыбыштардан муундар түзүлөт. Муундардан сөздөр түзүлөт. Сөздөрдөн сүйлөм түзүлүп, сүйлөмдөрдөн текст түзүлөт. Что такое предложение? Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Бүткөн айрым бир ойду билдирген сөз жана сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Ребята, мы на этом уроке узнали, что такое предложение, как они составляются, а в следующих уроках продолжим изучать предложения. Балдар, бул сабакта биз сүйлөм эмне экендигин, ал кантип түзүлөрүн билдик. Сүйлөм жөнүндө кийинки сабактарда билим алууну улантабыз. Домашнее задание. Упражнение 5 на странице 13. Устно ответить на вопросы. Упражнение 6 на странице 13. Письменно ответить на вопросы. Үйгө тапшырма. 13 беттеги 5 көнүгүүнү ооз-2 жооп беребиз. Ал эми 13 беттеги 6 көнүгүүгө жазуу жүзүндө жооп беребиз. На этом урок окончен. Спасибо всем за внимание. До свидания, ребята. Сабак соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн баарыңарга рахмат. Саламатта болгула.